Uyuşturucu toplantıdan Kırgız Respublikasının İçki İşler Ministrligi, Talas Oblastının İçki İşler Başkarmalığı Tarası İçki İşler Bölümü, Жаш өспүрүмдөр жана мектеп окуучулары арасында кылмыштуулукту өз укук бузууларын алдын алуу, кылмыштуулукка каршы күрөштө кошкон зор салым үчүн Асанкадыров уулу Жоомарт мырзага ыраазычылык кат баракчасы менен сыйлады. Эмне үчүн адам бир окуп окуудан чарчап калат, университетте окуса адам чарчап калат, иш кылбаса иштен чарчап калат. Көңүлү жок, желание жок болуп калат. Ошонун баардыгы бир максаттын жоктугунан экен да. Адам бир максатсыз адамга пайдасыз таң атат деген. Биз кыска максаттар менен жашап калбайлы, эптеп бир 11-чи классты бүтүп алсам депчи. Эптеп бир университетке тапшырып диплом алып алсам, же эптеп бир жерге жумушка орношуп алсам, же бир бизнес кылып алсам деп эле бир кыска максаттар менен чектелип калбаш керек. Максат койсоң эле ишке аша калбайт да, туура. Ийгиликтүү болуш үчүн эмне кылыш керек? Мен айтат элем, ушул күнгү мектептин программасы, эртең университеттин программасы менен чектелип калбастан, бир жашоодогу бир илимдерди да алайлы да. Бүгүн ата-энени тарбиялай турган заман. Бүгүн өз ата-эне баланы кантип тарбия кылышты өзү билбей атат да. Боостон оомат кетет, бейинден тиш калбаса, кылычтын сыны кетет, кырында мийиз калбаса, адам болуп жашаганда эмне пайда? Кылган жакшы артыңдан иш калбаса. Сен жашайсың артыңдан ишиң калса, сен жашайсың тарыхта изиң калса, ташты талкан кыла бер сапарында, темир кескен окобоз мийизиң бар да дейт. Рахмат баарыңызга. Чоң рахмат. Жоомарт мырза.